Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Sözümдү чексиз мээримдүү жана ченемсиз ырайымдуу болгон Аллах Тааланын ысы менен баштагандан кийин аламдардын ээси болгон Аллах Таалага хамды мактоо саналарды айтып, андан кийин сиз менен биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз, жоокер пайгамбарыбызга Аллахтын салам жана салаваттарын жолдоп, пайгамбарыбыздын сүйүктүү үй бүлөсүнө, көз кубаныч болгон пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбыздын эрчи пайгамбарыбызды сиз менен биздин динди жетип келүүсүнө себепчи болгон, сиз менен бизди пайгамбарыбыздан кийин пайгамбарыбыздын алып келген динин, шариятын толук сактап калган Аллах Тааланын сүйүктүү пенделери сахабаларга Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиз менен биз буга чейин сөз баштаган зикир жөнүндө кайра сөзүбүздү улайбыз. Зикир демекчи исламдагы эң бири улуу ибадаттардын бири. Зикир менен Аллах Таала күнөөлөрү кечирилет. Зикир менен Аллах Тааланын алдында даражалар көтөрүлөт. Зикир менен Аллах Таала зикирдин фазилети, шарафаты менен ар кандай оор сыркы апаттардан Аллах өзү коргойт. Зикирдин шарафаты менен балким адам баласы акыретте андан ашып озуп түшкөн балким адам болбойт. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда колунда жок кедей кембагал бир адам жамаат пайгамбарыбызга келип ушундай деп айтат: Аллахтын элчиси, колунда барлар биз сыяктуу эле биз менен намаз окугандай биз намаз окуйт, орозо кармагандай эле орозо кармайт. Алар бирок бизден алар өздөрү ушунчалык көп садака кылган себептүү бизден кыяматта ажыр сооптон ашып баратат. Кыяматта алар бизден озуп кете турган болду деп пайгамбарыбызга кайрылган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана келген колунда жок жупуну жамаатка ушундай деп жооп берет: мен силерге ушундай бир нерсе зикирди үйрөтөм дейт. Эгер ал зикирди аткарган болсоңор, силер ал зикирди дайым калтырбай жүргөн болсоңор, анда кыямат күнү силерден азып ашып түшө турган, силерден озо турган эч ким болбойт. Бир гана силер кылган амалды кылган адам гана силерге тең келет деп айтат. Мына ошол кезде айтыңыз, я Расулуллах, Аллахтын элчиси, айтыңыз деп кайрылган кезде пайгамбарыбыз ар бир намаздан кийин, ар бир намазды окуп бүткөнүңүздөн кийин, тагыраак айтканда 5 убакыт намазды максат кылып пайгамбарыбыз айтат: намаз окулуп бүткөндөн кийин 33 жолу субханаллах, 33 жолу альхамдулиллах, 33 жолу Аллах акбар деп, ал эми 99 акыркысында 100-сүндө ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамд ва хува аля кулли шейин кадир деген дуаны окусаңар, кыямат күнү силерден озуп, силерден ашып түшө турган, ажыр сооптон ашкан адам болбойт деп айткан. Демек, сиз менен биз сөз кылып жаткан зикирдин ушунчалык орду жогору экендиги, эртең кыямат күнү адамдардын бардыгы ажыр сооп үчүн бирин-биринен качкан күнү, ажыр сооптон аяп бирин-биринен ушунчалык кызгангандыктан бирин-бири тааныбай бирин-биринен качкан күнү эң сиз менен бизге көп пайда бере турган улуу ибадаттардын бири бул зикир болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде сиз менен бизге ишара кылып: Утlu ma uhi ileyke minel kitabi aqimis salata innas salata tanha anil fahsha wal munkar деп айткан. Вала зикруллахи акбар валлаху я'ламу ма таснаун дейт. Караңыз, Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон бул Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала пайгамбарыбызга хитап кылып, пайгамбарыбызга кайрылып ушундай деп айтат: Утlu ma uhi ileyke minel kitab деди. Сага Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн Куранды тилават кыл деди. Демек, зикирлердин ичиндеги эң улуусу бул Куран. Мына ошондуктан Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Курандын дагы бир аттарынан бири зикир деп Аллах Таала баяндаган. Инна нахну наззална зикра ва инна нахну ла хафизун. Биз чындыгында зикирди, Куранды түшүрдүк. Чында биз Куранды кыяматка чейин өзүбүз коргоп, кыяматка чейин өзүбүз сактап алабыз деп Аллах Таала өз кепилдигин алган. Мына ошондуктан дагы бул Аллахтын сөзү болгон Кур'ан-ы Каримди кыяматка чейин эч ким өзгөртө албайт. Эч ким аны бир тамгасын дагы өзгөртө албайт. Себеби дегенде Аллах буга чейинки түшүрүлгөн китептерди адамдар тарабынан өзгөрүлүп, адамдар өздөрү каалагандай ар кандай бир бурмалоого жол берилгендиктен биздин пайгамбарыбыз эң акыркы заман пайгамбары, биздин пайгамбарыбызга түшүрүлгөн ыйык Кур'ан китеби кыяматка чейинки жалгыз китеп болгондуктан Аллах Таала бул Куранды өз кепилдигине алган.
Демек зикир деп айтмакчы, зикирлердин эң бассабында демек Кур'ан турат. Себеби дегенде зикир бул Аллахтын сөзү болгон, Кур'ан менен болгондо албетте зикир нур үстүнө нур болоруна шек жок. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала пайгамбарыбызга буйрук кылып, "Утлу ма ухи илейке минел китаб" деди. Сага вахий аркылуу түшүрүлгөн китептен оку, тилават кыл деди. "Ва акимис салат" намаз оку деди. Намаз андан кийин Курандан кийинки эле улуу зикирлердин бассабында турган бул намаз болуп эсептелет. Сиз менен биз караңыз. Дүйнө жүзүндөгү бардык момун мусулмандар 5 убакыт намазына карай турган болсок, сиз менен биз азыркы учурда багымдат окуп бүттүк. Андан кийин мына Кудай буйруса пештин намазына келет атабыз. Бирок кайсы бир жерде кайра эле бир намаз окулат. Багымдат намаз окулат. Биз пештин намазын окуп бүткөндөн кийин кайсы бир жерде кайра эле пештин намазы окулат. Кайсы бир жерде сиз менен биз асыр намазын окулганга чейинки аралыкта кайсы бир жерде пешин намазы токтобостон асыр намазы окулуп аткан учур. Демек жер айланган сайын Аллах Тааланын сиз менен бизди ошол күнгө байланган намаз убактылары болсо, ал эми намаз убактысы жылган сайын жер бетиндеги Аллах Тааланы зикир кылуу намаз аркылуу токтобойт деген сөз. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала акимис сала деди. Намазга тургула. Демек намаздын аркасында албетте зикир бар. Зикирлердин эң жакшысы бул балким намазда турган зикир. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Куранда баса белгилеп, "Иннас салата танха анил фахша вал мункар" деди. Чындыгында Аллах Таала намаз менен Аллах Таала фахша жаман нерселерди вал мункар бузуку нерселерди Аллах Таала тосуп коет деп айткан. Эми дагы бир ушул жерде баса белгилеп айта турган дагы бир нерсе, сиз менен биздин кайсыл адам намазда туруп бир жаман жагымсыз нерсени жасай алат? Же болбосо намазда туруп бузуку нерсени жасай алат? Эч кимибиз намазда турган кезде балким Аллахтын алдында турганыбызды сезип, намазда ибадат менен зикир менен байланабыз. А бирок Аллах Таала бул сөз Кур'ан-ы Каримде албетте намаз адамды жаман бузуку нерселерден тосот деп турат. Бул жерде демек биринчи мааниси адам бир жаман нерсе менен алектенип, бир бузуку нерсе менен алектенген учурда намаз убактысы келип адамды Аллах Таала намаз менен тосот деген маани турса, ал эми экинчи мааниси андан да тереңирээк, андан дагы маанилүүрөөк болгон нерсе, демек намаздын ичинде туруп эч ким бир жаман ишти, бузуку ишти жасай албаса, намазга чейинки жасай турган нерсени намаз убактысы менен Аллах Таала намаз менен тосо турган болсо, андан да кийинки маанилүүрөөк, балким намаз демек ас-салату ла тантахи бис-салам деген сөз. Намаз салам берүү менен бүтпөйт, балким намаз салам берүү менен башталат деген маани турат. Себеби намаз адамды жаман бузуку нерселерден тосот дегенде, намаз окуган адам Аллахтын алдында туруп ант берип, Аллахтын алдында туруп сөз берип, "Ийяка набду ва ийяка настаин", Аллахым, мен сенден гана, сага гана ибадат кыламын, сенден гана жардам сураймын деп ант ичип чыгып туруп, кайрадан өзү нафсына өзү кул болгон бенделерден болуп калбасын үчүн Аллах Таала намаз жаман бузуку нерселерден тосот деп атат. Демек адам баласы Аллахтын алдында сөз берип туруп, сага гана ибадат кыламын, сенден гана жардам сураймын деп чыгып, өз нафсына өз кул болуп калгандар жок эмес. Мына ошондуктан дагы Аллах Таалага сөз берип туруп, ар бир рекетибизде кайра кайталанган Фатиха сүрөсүндө сөз берип чыккандан кийин сиз менен биз балким жараткандан башкага жалынып, балким жараткандан башка кор болуп жардам сурап жүргөн абалдар жок эмес. Мына ошондуктан намаз адамды салам бергенден кийин башталат дегендин мааниси, сиз менен биз жашообузда намаздын таасири болуш керек. Жашообузда намаздын кадимкидей оңолууга, түздөлүүгө, жаман нерселерден, бузуку нерселерден тыйылууга себеп боло турган бир амал болуш керек. Намаз сиз менен бизди өзгөртүш керек деген сөз турат. Андан кийин Аллах Таала "Ала вала зикруллахи акбар" деди. Албетте Аллах Тааланы зикир кылуу өтө чоң деди. "Валлаху я'ламу ма таснаун", Аллах Таала силердин ар бир кылып жаткан нерсеңерди билүүчүрак деди. Аллах Таала бардык абалда сиз менен биздин эмне кылып жатканыбызды билип турат. Мына ошондуктан дагы алымдарыбыздын бул аят жөнүндө өтө көптөгөн сөздөрү айтылган. Мына ошондуктан Ибн Касирдин дагы бир немесинде "Инна салата таштамилу аля шей'айн" деп айткан. Намаз эки нерсени өз ичине алып турат. Таркул фавахиш вал мункарат. Балким
жаман бузуку нерселерден, арам кылынган, тыюу салынган нерселерден Аллах Таала тосуп турат, эгерде намазды калтырбай окуса деп айткан дейт. Демек жогоруда айткандай эле намаз убактысы келүү менен адамды жаман бузуку нерселерден тосуп турат деген сөз. Ва ташмилу салату айдан ала зикриллах ва хувал матлубул акбар. Намаздын ичиндеги Аллах Тааланы зикир кылуу, демек намаздын ичинде Аллахтын зикир кылуу жөнөкөй убакта зикир кылуудан дагы улуу экендигин Аллах Таала ачык баяндаган деп айтат. Демек сиз менен биз Аллах Тааланы зикир кылуу канчалык жогору амал экендигин эч качан эсибизден чыгарбоо керек. Мына ошондой эле Аллах Тааланы зикир кылуу бардык амалдардан Аллахтын алдында фазилети, анын шарапаты жогору тургандыгын дагы бир Абу Дарда разияллаху анхудан, Салман Фарисиден, Катададан дагы зикир кылынган көптөгөн бир сөздөр келген. Мына ошондо зикруллахи акбар мин кулли шей дейт. Аллах Тааланы зикир кылуу бардык нерседен жогору турат дейт. Мына ошондуктан дагы Муса пайгамбар ушундай деп суроо берет. Муса пайгамбар ким? Муса пайгамбар каламуллах, Аллах Таала менен ортомчузок түздөн түз сүйлөшкөн улуу пайгамбарлардын бири. Улуу 5 пайгамбардын бири болгон Муса пайгамбар Аллах Таалага ушундай деп сурайт: "Эй Аллах, мага ушундай бир зикир үйрөткүн, буну эч ким буга чейин айтпаган, буга чейин эч ким билбеген мага бир зикир үйрөткүн" деп суранат. Мына ошол кезде Муса пайгамбарга Аллах Таала тарабынан ла илаха иллаллах деп айткан дейт. Ошондо Муса пайгамбар таң калып сурайт: "Эй Аллахтын элчиси, чындыгында бул ла илаха иллаллах деп айтууну бардык адамдар айтат го" деп айткан кезде Аллах Таала тарабынан ушундай буйрук келет: "Ла илаха иллаллах деген сөз бул асман менен жерди толтурат" деп айтат. Ал ла илаха иллаллах деп айткан нерсенин орду ушунчалык жогору экендигин баса белгилеген. Мына ошондуктан дагы жогоруда өткөн алымдарыбыз, сахабаларыбыздын, улуу адамдардын айткан сөздөрү ла зикруллахи акбар мин кулли шей. Демек Аллах Тааланы зикир кылуу бардык нерседен жогору улуу бул ибадат болуп эсептелет деп. Мына ошондуктан дагы Салман Фарисиге айю аъмалил афдал, амалдардын эң абзели кайсы деп суралган кезде ама тaqra'ul Qur'an, Аллах Тааланын сөзү болгон Куранды сен окубайсыңбы, тилават кылбайсыңбы деп сурады дейт. Вала зикруллахи акбар деп Аллах Тааланын айткан, жогоруда айткан аяты яшхаду ли хаза деп айткан. Аллах Тааланын сөзү буга ачык айкын далил, эң амалдардын абзели улуусу бул зикир деп айткан дейт. Эч күмөн жок, эч шек күмөнү жок. Албетте калп дагы жогоруда биз айткандай жүрөктөр караят деп айтканбыз. Мына ошондуктан дагы жүрөктүн караюусу, жүрөктүн кадимкидей дат баскан, темир дат баскан сыяктуу жүрөктү дагы дат басат деп айткан. Кама ястау ан-нихасу вал фиддат ва гайриха дейт. Демек кадимкиле темирди заң баскан сыяктуу, башка нерселерди дагы заң баскан сыяктуу жүрөктү да кадимкидей дат басып калат деп айткан. Ва жалауху би-зикр, алем ошол темирди заң баскан сыяктуу биздин дат баскан жүрөктөрүбүздү тазалоонун күнөө себептүү карайган жүрөктөрүбүздү агарта турган нерсе бул зикир болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир адам жашоосунда барууну үмүт кылып эңсеген жер бетиндеги эң ыйык болгон Мекке Медина шаарына баруу. Кала берсе пайгамбарыбыздын төрөлүп өскөн ыйык жер бетиндеги эң ыйык Мекке шаарына ибадатты максат кылган жүздөнгөн ар бир адамга ихрам байлагандан кийин эле пайгамбарыбыздын үйрөткөн зикири эске келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул зикирде пайгамбарыбыз ушундай деп айтат: "Талбияны көп айткыла" деген. Талбияны ким көп айта турган болсо, Аллах Таала ошол талбия себептүү анын жүрөгүн агартат, жүрөгүн тазартат деп айткан. Жүрөк агара турган, жүрөк тазарта турган нерселердин эң башында демек бул зикир тургандыгына дагы бир ачык айкын ишара болуп эсептелет. Демек жүрөк кадимкидей караят. Ал эми зикир менен кадимкидей жүрөк кайрадан агарат жана жүрөк тазарат. Аллах Таала ошонтун ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا dedi. Аллах Таала бизди зикир кылуудан, Аллах Тааланы эстөөдөн жүрөктөрү гафлетте калган адамдардын артынан ээрчибегин деди. Ва кана амруху фурута, Аллахтын амалдары балким эч бир нерсеге арзыбастан жок болуп кете турган амалдардын катарында деди. Демек адам баласы ким менен жүргөнүн дагы
кароге деген ачык айкын сөз турат. Балким кыргызда жакшы сөз бар. Казанга жылосоң көсү жугат деген сыяктуу, жакшы адамдар менен жүрсөң, жакшы адамдардын шарафаты менен жакшылыкка жолдоносуң, жакшылыкка балким жуурулушасың. Балким жаман адамдар менен жүрсөң, жаман адамдын кесепети сөзсүз тиет, жаман адам менен ар кандай жаман нерселерге кириптер болууга себеп болуп калат деген сөз. Мына ошондуктан дагы ар бир нафсини эрчиген, нафсине кул кылган пенделерди дост тутпагын, алардын жүрөктөрү кайдегерде гаплетте калган, балким өзү тирүү басып жүргөнү менен, балким жүрөктөрү өлүк сыяктуу, жүрөктөрү өлгөн деп Аллахты пайгамбары сүрөттөгөн сыяктуу. Демек жүрөктөрдөн, өлгөн жүрөктөрдөн алыс болуу, балким Аллахты эстеген, акыретти эстеген, бул дүйнөнүн жашоо убактылуу, бул дүйнөдөн балким барыбыз өтөрүбүз, Аллахтын алдына эртең бара турган күн бар экендигин, бул дүйнөдө канчалык байлыгың, бийлигиң болсо дагы, бул дүйнөдө канчалык сенин таанышың көп болсо дагы, бул дүйнөдө сенин канчалык балдарың көп болсо дагы, эртең бара турган кабырга жалгыз жатар кезде, Аллахтын алдына барар кезде бир гана сиз менен биздин ибадатыбыз, ал ибадаттардын ичинде кылган зикирибиз гана пайда берет. Мына ошондуктан кимди Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон дагы бир Кур'ан-ы Керимде дагы бир башка аятта وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ Кайсы бир адамдар эгерде бир бузуку бир амалдарды жасап алса, وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ алар өздөрүнө зулум кылып алган болсо, ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Аллах Тааланы кайрадан зикир кылып, Аллах Таала алардын күнөөлөрүнөн кечирим суроо менен, Аллах Таала алардын күнөөлөрүн وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ балким Аллахтан башка күнөөлөрдү ким кечирет деди. وَمَنْ لَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Аллах Таала алар билип туруп билген абалда ошол амалдарына кайрадан кайтпай турган кылып Аллахка тооба кылган болсо, Аллах Таала адамдардын күнөөсүн кечирет деп айтты. Мына ушул аятта Аллах Таала ачык айкын дагы бир айткан нерсе аль-фахиша дедик. Фахиша деп айтканда демек чоң бир күнөө амалдардын бири. Ушул жерде дагы бир айта турган маселе, сиз менен биз фахиша менен мункардын айырмасы турат. Аллах Таала сиз менен биз жогоруда айткандай эле инна салата танха анил фахша вал мункар деп айттык. Намаз чындыгында адамды жаман жана бузуку нерселерден тыйып турат деп айттык. Бул жерде фахшадан максат адам бенделик кылып, инсандык кылып, нафсине кулдук кылып, балким шайтандын васвасасына азгырылып бир күнөө кылып алган кезде, ал кайрадан дароодон Аллах Таалага эгерде тооба кылса, ал фахиша болуп эсептелет. Фахишадан тооба кылган адам Аллах Таала Ат-таибу мин замби ла замбала күнөөсүнөн тооба кылган адамды Аллах Таала күнөө кылбаган адам сыяктуу деп сүрөттөгөн. Ал эми мункар дегенде алымдарыбыз айтат, бул бир адам өзү бир күнөөнү кылганда Аллах Таала рахим бендеси менен дагы бир улуу бир хадисте Аллах Таала ушинтип айтат дейт. Бир бенде бир күнөө иш кылган кезде, ал күнөөнү эртеси эч кимге айтпай жашырып Кудай Таалага тооба кылса, Аллах Таала ал күнөөнү кечиргендиктен Аллах Таала ал күнөөсүн жаап жашырып коет деп айтты. Аллахтын райымы бендеси, райым Аллах Тааланын бендесине кылган райым менен ал күнөөсүн жашырып турат деди. Ал эми күндүзү кылган күнөөсүн бирок Кудайдан адамдардан жок дегенде айыбы болсо дагы, бирок ошол күнөөнү кылгандыктан артынан тооба кылса, Аллах Таала ал адамдын күндүзү кылган күнөөсүн Аллах Таала күн батканда ал адамдын күнөөсүн жаап жашырып коет деп айтты. Бирок ошол учурда бир адам ошол кылган күнөөсүн жар салып, бүт бардык жамаатка, адамдарга ачык айкын айтып, адамдарды өзүнүн кылган жаман күнөө иштерине күбө кылып алган болсо, Аллах Таала ал адамдын күнөөсүн жашырбайт деген. Мына ошондуктан дагы бул жерде Аллах Таала وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً деди. Бир күнөө иш кылгандан кийин аны эч кимге көргөзбөстөн бенделик кылып, инсандык кылып күнөө кылса, وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ алар өздөрүнө өздөрү зулум кылгандан кийин алар закаруллах, бирок Аллахка кайтты дейт. Аллахка зикир кылуу менен, Аллах Тааладан күнөөлөрүн кечиришин суроо менен алардын күнөөлөрүн кечирилгенге себеп болот деп айткан. Демек, момун мусулман кандай болгон учурда дагы дароо тообага кайтуу, тооба кылуунун аркасынан истигфарга кайтуу деген сөз. Тооба дегенде демек сиз менен биз Аллах Тааладан тообанын шарттары менен дайым
айтып келебиз. Тобанын шарттары демек Аллах Таалага ошол кылган күнөөбүздү моюнга алуу, андан кийин ошол кылган күнөөгө өкүнүү жана Аллахтын алдында ошол күнөөгө кайра кайтып барбайм деп Аллахтын алдында ант берүү. Ал эми төртүнчүсү болсо, баштапкы үчөө Аллах менен Аллахтын ортосундагы нерсе болсо, ал эми төртүнчүсү болсо адам менен адамдын ортосундагы нерсе. Бул кимдир бирөөнүн акысын жесе, кимдир бирөөдөн карыз алган болсо, кимдир бирөөнүн укугун тепселесе, анда ал адамдын ар бир адам анын алдына барып, алдынан өтүп, кечирим сурап, көңүлүн алуу менен, акысы болсо акысын кайтаруу менен гана болот. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кээ бир хадистеринде кала берсе шахид кеткен адамдарды дагы билесиздер, шахидтер кыямат күнү күнөөлөрү кечилген абалда түздөн түз бейишке кирет деп айткан. Бирок илледдайн дейт. Эгерде кимдир бирөөнүн карызы болсо, аны шахид болсо дагы аны бейишке кирүүдөн токтотуп турат, тосуп турат деп айткан. Демек адам менен адамдын ортосундагы күнөө бул дүйнөдө сөзсүз түрдө Аллах Тааланын алдына барганга чейин адамдардын алдынан акысын берип, адамдардын кечирим сурап көңүлүн ооруткан болсо, адамдардын алдынан өтүү менен тоогуз кабыл боло турган нерсе. Вал истигфар, ал эми адам баласы калган күнөөлөрүнө Аллах Таала менен адамдын ортосунда күнөөлөргө Аллах Таала тооба кылып истигфар кылса, кечиришин Аллах Таала вада кылган. Аллахтын вадасы хак. Демек, мына ошондуктан дагы бир маалыматты айта турган болсок, ахбара аннаху а'аддал жанната лил муттакин дуна гайрихим дейт. Чындыгында бейиш жаннат болсо, Кудайдан корккон, таква кылган адамдар үчүн даярдалгандыгы ачык айкын дейт. Андан кийин эми ал ошол муттакиндердин, Кудайдан корккондордун белгилери кандай дей турган болсо, алар Кудайдан корккондордун белгиси кайсы десе, алар Аллах Тааланы көп зикир кылгандар деп айткан. Кудай Тааладан корккон адам, демек Аллах Тааланы көп зикир кылат. Аллах Тааланы зикир кылып адам балким жалган айтпайт. Аллахты зикир кылып, тили менен зикир кылып турган учурда балким ал адам жаман нерсени сүйлөбөйт. Аллах Тааланы зикир кылып турган учурда балким ал гыйбатка, ушакка, жалган жалаага жаппайт деген сөздү. Демек зикир менен адам баласы көптөгөн улуу амалдарга, ибадаттарга жетсе болот деген ачык айкын сиз менен биздин жогоруда айтылган аяттарыбыз, хадистерибиз, алымдардын айтып өткөн сөздөрү ачык айкын далил боло алат. Ал эми зикир дегенде зикир эки түргө бөлүнөт. Зикирдин биринчиси зикру асма Рабби табарака ва таала ва сифатаху деди. Аллах Тааланын ысым сыфаттары менен зикир кылуу дейт. Бул эң улуу зикирлердин бири. Чындыгында сиз менен биз Аллах Таалага канчалык хамды саналарды айтсак, Аллах Тааланы ар кандай айыптан, ар кандай бир кемчилдиктен аруу зат деп Аллах Тааланы даңктаган кезде, Аллах Таалага мактоо айткан кезде, Аллах Тааланын ысым сыфаттары менен биз зикир кылган кезде, бул ибадаттардын, зикирдин эң бир улуу ибадаттары болуп эсептелет. Ал эми экинчиси болсо инша'у сана алейхи бима хуа миназ-закир. Демек сиз менен биз биринчисинде Аллах Тааланын ысым сыфаттары менен, Аллах Тааланын ушул ысым сыфаттарын ортого коюп, Аллах Тааланы мактап, Аллах Таалага дуа кылган кезде дуаларыбыздын кабыл болуусуна дагы ачык айкын белги болуп турат. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда бир киши келип, жанына келип намаз окугандан кийин эле дароо эле дуага өтүп, Аллах Тааладан суранып баштаган кезде пайгамбарыбыз акырын жанагы кишиге насаатын берип, сен намаз бүткөндөн кийин Аллах Таалага мактоолорду айткын дейт. Аллах Таалага зикирлерди айткын. Андан кийин суроо талабыңды Аллах Таалага айткандан кийин сумма салли алейя. Андан кийин мага зикир, андан кийин мага салават айткын деди. Аллах Тааладан пайгамбарыбызга салават айтып, ал кылынган дуа кабыл болуусуна пайгамбарыбыз ишарат кылып өткөн. Демек, дуалардын кабыл болуу үчүн дагы эң бир жакшы жеңил жолдун бири Аллах Тааланын ысым сыфаттарын ортого коюп, Аллах Таалага зикир кылууда Аллахтын ысым сыфаттары менен зикир кылуу жөнөкөй зикир кылууга караганда жогору тургандыгы, балким дуалардын кабыл болуусуна, зикирлердин Кудай Таала тарабынан кабыл болуусуна бир себеп боло турган амал десек болот. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам талабыңды сурагандан кийин мага салават айткын дегени дагы. Демек, сиз менен биз пайгамбарыбызга канчалык салават айткан сайын Аллахтын алдында даражабыз көтөрүлөрүнүнө ачык айкын белги турат. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн башка бир хадисинде "Мен салла алейя салатан саллаллаху алейхи ашара" деди. Кимде ким мага бир салават айта турган болсо, Аллах Таала ал адамга 10 салават айтат деп айткан. Караңыз,
Эми сиз менен биздин салаватыбыз менен Аллахтын салаваты эч качан тең келбейт. Бул болсо дагы адам баласы акылдуу момун мусулмандын сооптогу сооданы өнүктүрүүнүн, сооптун соодасын терең түшүнгөн адамдын гана Аллах Таала мүмкүнчүлүк берердиги ачык айкын. Кимде ким Алла пайгамбарыбызга бир салават айтса, анда Аллах Таала ал адамга 10 салават айтат деген саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбызга биз дагы салават айталы саллаллаху алейхи ва саллям. Демек сиз менен биз караңыз. Ушул жерде салават дегенде дагы сиз менен биздин салаватыбызга караганда Аллахтын салаваты кандай жогору экендиги. Аллах Таала Куранда ошончо инналлаха ва малаикату юсаллуна алан наби деп айткан. Чындыгында Аллах Таала дагы, Аллах Тааланын периштелери дагы пайгамбарга салават айтат. Саллу алейхи ва саллиму таслима. Чындыгында силер пайгамбарыбызга көптөгөн салаваттарды айтып, ва таслим жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген шариятына, пайгамбарыбыздын алып келген буйруктарына баш ийгиле деп айткан. Демек, сиз менен биз Аллах Тааладан келген салават, Аллахтын салаваты менен албетте периштелердин салаваты, ал эми периштелердин салаватына караганда сиз менен биздин пайгамбарыбыз айткан салават асман менен жердей сыяктуу. Себеби дегенде сиз менен биз пайгамбарыбызга салават айткан кезде сиз менен биз пайгамбарыбызга дуа кылып атабыз. Ал эми Аллах Тааланын салаваты болсо бендеге болгон бул сана, балким истигфар, кечирим, Аллахтын рахматы, мээрими, Аллахтын мактоосу деп айтат. Ал эми периштелердин салаваты болсо бул албетте периштелердин дуасы ал истигфар. Ошол бендеге Кудай Таала тарабынан истигфар болуп эсептелет деп айткан. Демек, ар бирибизди пайгамбарыбызга көп салават айткан бенделердин катарында кылсын. Ал эми сиз менен биз ушул зикирдин сөз улайлы. Зикир дегенде экинчи түрү ал-хабару анир Рабби Таала би ахад асмаи ва сифатихи. Жогоруда айткандай эле Аллах Тааланын ысым сыфаттары менен зикир кылуу деген болсо, ал эми экинчи сыфат болсо, адам өзү зикир кылган нерселеринде Аллах Тааланын буйругун аткаруу менен, Аллах Тааланын кайтарган тыюу салынган нерселеринен кайтуу менен, Аллах Тааланын өкүмдөрүн толук аткаруу менен болордугу зикирдин экинчи түрү деп айтылат. Жогоруда айткандай, Аллах Таала Аллахты зикир кылуу, андан кийин Куран окуу, андан кийин намаз окуу деген жогоруда айткан аяттар ачык айкын далил болуп турат. Демек, сиз менен биз дайым Аллах Тааланы зикир кылууда Аллах Тааланын ысым сыфаттарын эч качан эсибизден чыгарбашыбыз керек. Кала берсе сиз менен биз жогоруда айткандай эле намаз деп айттык. Намаз бул ибадаттардын, зикирлердин баш сабында турган нерсе болуп калат. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда акимис сала деп намаз окугун дегенден кийин вала зикруллахи акбар, чындыгында Аллахты зикир кылуу өтө улуу амал деди. Намаздын ичиндеги зикир андан да жогору деп айткандай эле, намаздын ичинде сиз менен бизди Аллах Таала ар бир рекетибизде кайра окула турган Фатиханын ичинде дагы Аллах Тааланы зикир кылуунун чоң бир сыры жатат. Караңыз, эмне үчүн Аллах Таала башка сүрөлөрдү эмес, Фатиха сүрөсүн кайра окула турган кылып койгондугунун бири сыры, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сахабалардан бирөө келип, Курандагы эң улуу сүрө кайсы десе, Фатиха сүрөсү деп айтат. Курандагы эң улуу аят кайсы десе, анда аят аль-Курси деп айткан. Карап көрсөңүз, экөө тең ичи толгон зикир менен байланган. Сиз менен биз Фатиха сүрөсүн окуган кезде Аллах Таала өзүнүн хадиси кудусиде ушундай деп баяндайт. Бир бенде намазда туруп Фатиха сүрөсүн окуган кезде Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенден кийин Алхамдулиллахи раббил аламин деп айткан кезде, сиз менен биз намазда турганда Аллах Таала хадис кудусиде ушинтип айтат дейт. Алхамдулиллахи раббил аламин деп айткан кезде Аллах Таала периштелерине карап, бендем мени мактады деп айтат экен. Андан кийин болсо Ар-Рахманир-Рахим деп айткан кезде, аятты окуган кезде ва асна бихи алайя абди деп айтат дейт. Мына ушул аят менен бендем мени мактады дейт экен. Мактагандан кийин бендем мени тагыраак айтканда бул аятта Аллах Тааланын дагы бир Аллах Таалага мактоолорду айта турган, Аллах Таалага сана дегенде Аллах Тааланы көп улуктай турган, Аллах Тааланын ысым сыфаттары менен
мына ушул аяттагы өзү ачык айкын бизге сиз менен бизге ишара болуп турат. Аллах Таалага дуа кылууда, Аллах Таалага зикир кылууда Аллах Тааланын сын сыфаттары менен кылынган дуа башкаларга караганда жогору тургандыгында турат. Андан кийин Малики яумиддин деп айткан кезде Маджадани Рабби, бендем мени даңазалады деп айтат экен. Демек, сиз менен биз дайым зикир кылган кезде Фатиха сүрөсүн окуу менен Аллах Тааланын улуу бир ибадаттарына дал келебиз. Мына ошондо бендеси Аллах ияка набуду ва ияка настаин, Аллахым, мен сага гана ибадат кыламын, сенден гана жардам сураймын деп айткан кезде Аллах Таала бендесине лакад кассамту бейни ва бейна абди дейт экен. Аллах Таала мен өзүм менен бендемдин ортосун экиге бөлдүм, эми бендем эмнени сураса мен берем дейт экен. Мына ошол кезде сиз менен биз намазда туруп Ихдина сыратал мустақим, Аллахым өзүң туура жолуңа баштагын деп Кудай Тааладан дуа кылып атабыз, зикир кылып атабыз. Ихдина сыратал мустақим, сыратал лазина ан'амта алейхим, Аллахым өзүң немат кылып бергендердин туура жолуна башта дедик. Немат кылып бергендер кимдер десе, Аллах Таала башка бир аятта минан набийин вас-сиддиқин ваш-шухада вас-салихин, Аллах Таала пайгамбарларга, шахидтерге, сыддыктарга, салих пенделерге немат кылып берген, туура жолуңа баштагын деп айткан. Демек, Аллах Таала сиз менен биз Фатиха сүрөсүн намазда окуу менен Аллах Тааланын сын сыфаттарын ортого салуу менен Аллах Тааладан сураган нерсебизди Аллах эми берем деген кезде, ошон үчүн Фатиха сүрөсүн дайым окугандан кийин Амин деп айтканда пайгамбарыбыз үйрөткөндүгүндө, амин дегендин мааниси Аллаху мустажаб, Аллахым кабыл кыла көр деп Аллахка жалынып жалбырган дуа зикир менен намазыбыздын ар бир рекетинде айтылып аткандыгы сиз менен биздин зикир жашообуздагы орду канчалык жогору маанилүү экендигинде ачык айкын далил. Демек, сиз менен биз зикир менен гана пайгамбарыбыздын шафаатына жетүүгө, зикир менен Аллах Тааланын ар бир аятыбызда Аллах Тааладан үмүт кылып, ар бир аятта, ар бир намаздын Фатиха сүрөсүнүн ар бир ракетте окулган кезде Аллах Тааладан, Аллахтын мактоосун, Аллах Тааланы хамд сана айтканды, Аллах Тааланы даңазалап даңктагандан кийин Аллах эми бендем эмнени сураса мен берем деген кезде намаздарыбызды балким жүрөгүбүз менен зикир менен, зикирлерибизди жөн гана тил менен эмес, балким намаздан кийинки зикирлерде дагы тилибиз менен жүрөгүбүз байланган абалда зикир кылууна жараткан жардам берсин. Көпчүлүк учурларда мечиттерде карап турсаңыздар, намаздан кийинки зикир кылып жаткан кезде субханалла, 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 алхамдулилла деп шашылып аткан адамдарды көрөбүз. Бул болсо балким жүрөк менен тилдин бири-бирине дал келбей аткандыгынын ачык айкын белгиси. Мына ошондуктан жүрөк менен тил өкө качан бири-бирине дал келгенде гана сиз менен бизге убада кылынган улуу зикирлердин ажырасуу толук болуу үчүн сиз менен биз дайым аракет кылышыбыз керек. Жүрөк менен тилибиз бири-бирине дал келсин. Субханаллах, субханаллах, субханаллах деп ар бирин жүрөк менен айтып, андан кийин тилибизге чыгарып, алхамдулилла, алхамдулилла дегенде дагы жүрөгүбүз менен айтып, андан кийин тилибизге чыгарып, Аллаху акбар деген кезде дагы жүрөгүбүз менен айтып, тилибизге чыгара турган зикир кылуучулардан кылсын. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз намаздан кийин субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар деп айткан адамдын сообу кыямат күнү андан эч ким ашып түшкөнчүлүк ажыр сооп алып келе албайт. Бир гана ошол кылган амалды аткарган адам гана тең келет деп айткан сөзүнө маани берүү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көп салават айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сиз менен биз бул дүйнөдө калтырып кеткен көптөгөн ибадат сүннөттөрдүн ичинде зикир кылуу ибадатын тирилткендерден кылсын.